Азыр эми мен Памфилов паркына келдим. Памфилов паркы бул Ак үйдүн айланасы деп айтсак болот. Ак үйдүн негизинен ылдый тарабы, анан кийин мына эме тарабы, жана батыш жана түндүк тарабы деп койсок болот. Ошону Памфилов паркы деп аташат. Эми Памфилов паркы негизинен ушул мындай өзгөчө корукка алынган, номер 1 корукка алынган объект деп айтсак болот. Ушинтип аталат экен. Анан бул дагы 1878 ушун жылдары ошол жанагы Фетисов, баягы Терентьев деген адамдардын убагында курулган экен. Азыр эми бул жер бул дагы талоонго учураган. Ак үй ушундай болгон, мындай башка жактарда эмес, мындай башка өзүнөн алысыраак жактарда эмес, өзүнүн алдындагы, жанындагы, капталындагы жерди дагы коргоп кала алган эмес да. Мындай алганда бөйрөгүн жулдуруп жүргөн. Мисалы мына имарат бул баягы мурунку мэр Азиз Суракматовдун Елизавета деп аталган компаниясына таандык деп айтып жүрүшөт. Анан ушул имаратты салып коюптур. Муну башта ойлоп биз ойлогонбуз жанагы үй куруп алды деп. Үй эмес, бул жерде офис кылып алыптыр. Golden House компаниясы жалгыз бир кишиге катталган, демек талаш тартыш болбойт. Азыр курулуш болуп аткан жер ушул компаниянын атына өткөрүлгөн, демек мында дагы талаш тартыш жок. Компаниянын өзүнүн уставдык капиталы 107 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Демек кепилдик маселеси камсыздалган. Архитектура курулушка уруксатты берген. Эгерде өзүбүз текшеребиз дей турган болсоңуздар, анда Госстрой.gov.kg деп аталган расмий сайтына киресиздер. Андан курулуп жаткан объекттердин реестрин басасыздар. Ошол тизмеден Ош-строй деп издесеңиздер, Golden House куруп аткан бардык үйдүн каттоо номерлары жана бардык маалыматтар мына ушул жерден чыгат. Эми эң негизги документ ушул курулушка экспертизанын оң корутундусу алынган. Госстройго каттоого туруп, каттоо номеру берилген. Демек эч нерседен камсанабасаңыздар болот. Сдается деп баркимге ижарага берилет деп жазып отурат. Азыр мен эми жанагы Өмүрбек Текебаевга чалбадымбы? Чалып анан бул кандай боло береби десем, бул деген бийликке болгон чакырык деп атпайбы? Мына не кылып кое аласың, колуңа не келет деген чакырыктын символу, ушул коррупциянын символу деп атап атат. Ак үйдүн жанындагы Суракматовдун үйү боюнча кандай ойдосуз? Ал өзүм билем символ. Мага президенттин жакын туугандары деле мындай андай курганга да баш керек эле өзүчө. Ал өзүм билем символ. Ал ак үй менен атаандашып турат. Эгер бирөө бечара келип камак куруп алып сага окшогон журналистчи тиричилик кылып атса дагы айтмаксың, эми эч кимге бечара тошколдук кылган жок депчи. Ооба. Анан эми ал ак үй менен атаандашып атат. Ооба. Ийгитиги менен атаандашып атат. Мааниси менен, таасири менен эмне кылып аласың дегендей атаандашып турат да. Бул мындай жана Көлбаев таштаган чакырыктай эле чакырык да. Муну байкабай калган, көрбөй калган болду. Байкамаксан болгон, көрбөй калган, ушу аралашканга тети. Ушул мыйзамсыздыктын, мыйзамды кенебегендиктин символу ушул үй деп турат. Эми мына карасаңыздар, наркы жакта ушул канча бир 200 метр чыкпайт да, ушул 200 метр деле эмес, эми бир 100 метр чыкса чыга, чыкпаса жок, ушул ак үй менен ушул Суракматтын имараттын ортосу. Өзү негизи бул Союздун учурунда, мисалы ушундай парктарды бузуп, анан парктын ичине, паркты бузуу эмес, парктын ичине бир четине бир имарат куруу үчүн бир дагы ушундай жеке бирөөнүн кызыкчылыгына же болбосо мисалы мындай кылышкан эмес да, мисалы ушу паркты бузалы дагы партиянын кызматкерлерине үй куралы деген чечимдер чыккан эмес да. Мисалы парктын бир четин бузуп, ошол жерге мисалы айтып атпаймынбы, пионерлер үйүн курушкан, бир театрларды курган, дворецтерди курушкан, а бирок ал мынтип өздөрүнө офис куруп алган эмес да. Азыр эми Суракматовдун дагы телефонун таап, андан өзүнөн дагы сурап, бул кандай уялбай эле, жакшы эле жатасыңбы деп сурайлы деп атабыз. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону
+7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле беморал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Өзү негизи ошол жылдары мен билгим келет да бирдемени. Мисалы, азыр 30 жыл өттү. Биз эгемендүүлүктү алдык, көз карандысыз болдук деп айтып атпайбызбы? Бирок эгемендүү болуп, көз карандысыз болуп, мына биз өскүндүгүбүздү өзүбүз кесебиз, өзүбүздүн билгенибизди өзүбүз кылабыз дедик. Эми биз элге эми чындап кам көрөбүз. Мурда Москва бизге жакшы кам көрбөй аткан дейбиз да. А бирок мен азыр мына китебиңизди көрүп отуруп сурагым келет да. Мурда ушул Союз мезгилин айтпай эле коелу, Союзга чейинки Ак Падышанын тушунда деле кыйла парк болгон экен деп көрсө, ошол Фетисов, жанагы Терентьевтердин учурларында. Муну да жазыпсыз, канча дейсиз? Мына 19-кылымда Фетисов парк Панфилова эметкен, парк Каргачева роща эметкен, Дубовый парк, анан кийин Кычан Жакыпов Парктарын төрт парк түзүлгөн да 19-кылымда. 18-де. 1800-жылдары. Анан кийин совет кезинде парк Рабочий городокто кимдер Интергильпо келип, коммунисты из Чехословакии, ошолор эметкен. Фучикты эметкен. Бирок ал жок го эми, бул кайсы парк азыр? Рабочий городок, Фучика. Анан кийин бул Фучиктеги турат. Старый аэропорттун жанында болчу, Ататюрк, Победа. Азыр ушунун Ошол ичинен кайсы? совет кезинде жайгашкан эмелер болчу. Эми парк Панфилова өзүңөр көрүп атасыңар, ижарага берилген 86 объектов бизнеси турат. Каргачева роща 215 гектар болчу, азыр 80 гектар оомин болду. Дубовый паркты азыр өзүңөр көрдүңөр, ресторан, Фрунзе, ресторан Паул деп турат. Парк в центре рабочего, детский парк Кычана Жакыпова, памятник истории культуры. Ушулардын баары памятник истории культуры. Анан кийин Жакыповду көрдүңөр да, эчтеке деле калбаптыр. Анан кийин бул бир парк, рабочий городоктогу интергильполор эметкен парк, ал жок. Кичинекей эле аянт калды, сквер. Ошону дагы сактай албай эсип атабыз. Парк Фучика таланды болгон. Ал дагы азайып кеткен баянты? Аянт азайган. Азыр келтеген үйдү куруп атат ошо парктын четинде. Парк Аламединди өзүңөр көрдүңөр да. Аны Аламедин базарга берилип, Салымбековдор алып, базар кылып чышташты. Парк Пешкек бар, Пешкек ал тиги юго-западный районда жайгашкан парк, бирок ал железный дорога карайт, кичине нормальный. Молодежный таланды болгон. Аэропорттун жанында жайгашкан парк 24 гектар. Эски аэропорттун, эски. Мурдагы Пинара эле? Ошо Пинара, Аккеме жакта, ошонун баары парк болчу. Азыр эчтеке жок. Көп кабаттуу үйлөр пайда болуп калган. Ататюркту эми өзүңөр көрүп атасыңар, 43 гектар, 107 гектар аянты, 43 гектар уже кетип калды. Парк Победы. Парк Победанын аянты 40-тан ашык гектар болчу. Ошонун ичинде Иса Өмүркуловдун кезинде 14 гектар жерди, жанакы магистральга жакыныраак 14 гектар жерди чыгарып парктын зонасына тиги ресторан Алатуу, анан башка бизнес объекттер пайда болуп калган. Ушу парктардын баарына прокуратура иш козгогон. Бирок жыйынтыгы чыккан жок да. Ал деген сөз сотко жеткен да демек. Мисалы Парк Победаны Генеральный прокуратура берген, Иса Өмүркулов, Дүйшөнбиев, кадастр, глав архитектурага баарына иш козгогон. Анан кийин сот эмне чечим болду? Белый, пушистый деген чечим кабыл алды. Аппак, булар тамчыдай таза. Анан кийин Генеральный прокуратура в гражданском порядке берген, токтомдорду жокко чыгарганга. Аны дагы утулуп калган Генеральный прокуратура. Биз ошого катышканбыз, күбө болуп жүргөнбүз. Аябай кейген эме маселе болуп калды да, обидно. Анан кийин азыр Победага барсаңар,
заправка, рестораны, империя пицца килтеген ресторанды кылып атат. Мен ойлоймун, бул жерде генеральный план бар, анан кийин план детальный ПДП бар, план детальной планировки. Байболова кезинде кабыл алган Көркенеш, ошол парктын көлөмү баары граница менен көрсөтүп турат да, бул жерде бар. Аны эч ким караган жок, соттор кандай кааласа ошондой чечим кабыл алды. Мен ойлоймун, азыркы убакта ушундай парктардын маселесин коюп атпайбы бийлик. Мен ойлоймун, ошо прокуратура, соттор ушундай чечим алыш үчүн глав архитектура ушундай уруксат берген баарын эме ответственностька чакырыш керек да, жооп бериш керек да, жооп. Анан кийин берип эле, жыргап эле акчасын алып эле жыргап жүрө береби? Мисалы, Сиздин оюңузча ошол соттордун өздөрүн соттош керекпи дейм? соттош керек. Себеби мисалы прокуратура ага иш козгосо, анан сотко берсе, а сотто жок, бул жагы сен туура эмес иш козгопсуң, бул жери туура эле экен деп кайра. Мисалы, Парк Победа 14 гектарды токтом менен жок чыгарабы парктын ичинен, Өмүркулов. Прокуратура туура чечим кабыл алып атат. Себеби 78 берене бар да, жер кодексинин. Ошол жерде турат, парктардын, жолдордун ижарага берилбейт, менчикке вообще берилбейт. Эмне булар берди, алар эмне билген жокпу? Ошондуктан билип эле, мыйзамды бузуп эле, силер бизге эмне кыла аласыңар? Бизди тигилер колдоп атат. Атамбаев эле жаап койду, мен ойлоймун ушул ишти. Генеральный прокуратура жакшы эле чара көргөн, бирок указ келет, соттор аткарат. Ошондуктан азыр бул бийлик жакшы нерсени баштады. Парктарды, земли общего пользования элге кайтарып, ошо парковый зоналарды көбөйтөбүз деп эметип атат. Демилге колдотууга. Мисалы, Жалал Абадта парк ачылыптыр. Ошондой жакшы аракеттер кылып атышат. Бирок акыркы эмеге жетиш керек да. Бир Ататюрк паркына асылбай эле, Карагачёвая рощаны эметкиле. Карагачёвая роща бул саз болчу. Бул жердагы жер саз болчу. Анан кийин бактарды эмнеге эметип атат? Ошо саздарды кургатыш үчүн. Анан кийин захват кылып Карагачёвая роща үй салышат. Бирок сазга, сууга чөмүлүп атпайбы үйлөр? Анан кийин ой биздин үйлөр ушундай болуп атат деп кайта өкмөткө барды. А сени тиякка кур деп бирөө айтты. Булар жер астындагы сууларды соруш үчүн курулган да? Бул бактар аябай сууну сорот да, кээ бир разновидностьтер. Анан кийин ошентип Карагачёвая рощаны сазга эле бактарды эгип, ушундай эметкен да, отургузуп. Анан кийин 80 гектарды талап, эми ошол жерде мындай суу көтөрүлөт да. Ошондо подвалдардын баары суу болуп, картошкалары чирип калды. Мен ойлойм, чала. Силер баарыңар билгенсиңер ошол жерде парк. Паркка ошол сазга үй кургандын жазасы ошол да? Ошо. Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Биз Азиз Суракматов деген мырзаны издеп келдик эле. Ал жок да жакта. Каяктан тапса болот аны? Имараттын түпкү кожоюну катары келип атабыз да. Билбейт экенмин аны. Сайттар жок. Ооба. Сизге окшогон белдүү жанагындай кароолдорду коюп коет экен, бизге окшогондор кире албайт дагы экен. Биз көрөлү дедик эле, бул парктын ичине имарат салып алып жашаган кандай болот экен деп. Бизнес-центр. Макул, рахмат анда. Ушундай. Жанагы Текебаев айтып атпайбы, бул сен кимсиң дегендин символу ушул болот, чакырык бул депчи. Чындап эле мына терезеден ак үй көрүнүп турат, мына жактан. Мисалы, Ошто ушундай бир окуя болгон. Ак үй эмес. Болгон резиденциядан айда жылда бир барып ошол жанагы чоңдор барып эс алып кетишчү жер Оштого.
ошого мындай алысыраак эле жер. Ошол жерде көп кабаттуу үй курайын десе, элдер чыгып резиденцияда чоңдордун коопсуздугу деп кыйлазылашкан да. А мына жерде чоңдордун бардыгы Кудайдын куттуу күнү ушул жерде. Анан бул жердин коопсуздугу жөнүндө эч ким айткан дагы эмес. Бул жердин баягы маданий мурас экени жөнүндө дагы, бул жердин баягы тарыхый мурас экени жөнүндө дагы, тарыхый эстелик экени жөнүндө дагы. Анан бул жер баягы номер 1 корук зонасы экенин дагы бардыгын унутушкан, бардыгына кол жуушкан. Жөн эле ушул жер Суракматовго жагып атыптыр деп туруп эле берип коюшкан да. Анан куруп алган. Эгерде мен ошодон улам сурагым келет да, урматтуу мына чоңдор, Бишкектин чоңдору, башкалар. Эгерде сиздер Суракматовго ушундай жерди берсеңиздер, анда мага деле бергиле аркы жерди, мына жерди. Эмнеге бербейсиңер мага? Мен Суракматовдон эмнем кем мен? Мына жерге мен дагы бир имарат курайын. Мисалы, ушу жерге. Анан мен дагы ушинтип бир бизнес-центр куруп алайын. Анан анын атын жазып коюн, Ыдырыс центр деп, Ыдырыс таун деп коюн. Мисалы, же Исаков таун деп коюн. Анда мага дагы бергиле анда. Эмнеге Суракматовго бересиңер, эмнеге мага бербейсиңер мисалы? Суракматов же кимге? Урматтуу Суракматов мырза, азыр биз сизге да телефон чалганга аракет кылабыз, бирок мен сизден сурайт элем да ошол. Кимге пара берсең, канча пара берсең ушул маселе чечилет. Мен дагы берейин анда ошончо параны. Анан мага дагы ошол жер бергиле анда. Ушинтип мен дагы парктын ичинде офис куруп алып отургум келет мен деле. Суракматовдон эмнем кем экен деген менде деле эме бар да, мындай амбиция бар да. А менден башка канча 7 миллион кыргыз бар. 7 миллион кыргыздын бардыгына бергиле анда паркты. Суракматовдун эмнеси артык? Менден эмнеси артык анын? Же Бишкекке мэр болуп келишим керекпи? Болоюн анда. Уяттайм. А мына жагы азыр баягы Пишпек ресторан экен. Пишпек рестораны бул жанагы Текебаев айтып атпайбы, коноктордун бардыгын мен чет элдик конокторумду ошол жака алып барам деп. Ак үй көрүнүп турат да. Көрүп атасыңар да. Ак үй. Кыйкырсаң угулат. Анан ак үйдөн эле мындандай бурулсаңыз, бул жагын карасаңыз, ушул батыш тарабында, ак үйдүн батыш тарабында. Мына Пишпек рестораны. Так, эжеке, бул эмне болгон? Бул мурдатан ушундай беле? Жок, совет кезинде бир жерде кичинекей кафе бар болчу да. Кичинекей болгондо азыр мунун канчадан бир бөлүгү десе болот? 2007-жылы Осу Аберонго Ногоев берген экен, а? Ногоев. До этого Керимкулов берген. Ногоев менен Керимкулов бири-бирине ошол баягы жер сатыш боюнча мындай рекорд койгонго жарышкан окшойт а? Ким көп? Мен ойлоймун, биринчи орун Керимкуловду. Ооба, ошондой экен. Керимкуловго жетпейт экен. 2008-жылы ошо тетиги 4 гектар парктын территориясын Түлеев арендага берген. Осо детские развлечения. Ал Керимкулов деген тирүүбү азыр? Тирүү. Анда ал баягы жок эле дегенде шаардын ардактуу аты болсо керек. Почетный гражданин Бишкека деген нам берилген. Да, ошо да. Ушундай болот да өзү. Негизи баягы Ошто дагы бир 2-3 чоң объектилерди менчиктештирип алган Мурз Ибраимов дагы ошондой шаардын ардактуу аты болду. Өзү негизи ошондой чоң уруулар чоң наамдуу болот. Чоң наамдуу болушат экен. Анан кийин бул жерде биринчиден Аберон, Лимон деген кафе болчу. Анан колдон колго өтүп бир бийлик келсе алып алат. Анан башка бийлик келсе тартып алат. Ошондо колдон колго өтүп, анан кийин депутат жогорку кеңеши Чолпонкуловдун эмесинде менчигинде, бирок алар временное пользование деп тетиги территорияны алышкан. Бактар өсүп атпайбы? Ошол аларга временное пользование. А вообще мындай килтейген эмени курбаш керек да. Өзүнүн биринчи масштабындагы жерге эметиш керек. Ошондо биринчи масштабы дегенде мен ошону сурап атам да. Азыр биринчи масштабы азыркынын канчадан бир бөлүгү десе болот? 3төн бириби, 4төн бириби? Кичинекей бөлүгү. Канча 10дон бир бөлүгү эле азыркы территориянын. Осо детский развлечение 65 гектар 5 жылга берилген. Акылбековка 0,118 гектар частная собственность. Осо Аберон бул 0,1га Осо Аберон дагы берилип атат 49 жылга. Муну менчикке берет кафенин ордуна. А бул благоустройство деп 49 жылга берет.
Президенттин иш башкармалыгына дагы жер берилип тур. Ал кайсы жер? Аны жокко чыгарган. Жанакы планетарий бар го. Планетарийдагы берилген Полярная звезда деген фирмага. Ал ЛГБТшник. Мына Карыбаев Бизде аларды аябай куугунтуктап атпадык беле? фирма Полярная звезда это бул жерде жайгашкан планетарий. Азыр Турсунбек Акун, Чынбай Акуновго менчигинде. Анан кийин бул жерде частная собственность кетип атпайбы? Ал тетиги Фрунзе деген, Тибетейка деген бул жерде ресторан бар. Ошол берилген. Карабайсыңбы, кичинекей эле чарчы эмелер. 0,072. Кичинекей кымызкана болчу да совет кезинде. Эми тиякта килтейген территория. Анан кийин арендаторлар детское развлечение ошол жерге арендага алып, анан кийин тигилерге под строительство капитальных строений, пристройкаларга уруксат берип атат. Арендатор бере албайт, только собственник бере алат. 30 жылдын ичинде сиз ушул китепке жазып атасыз да. Мен азыр сиздерге бир нерсени айтып коеюн. Калича Умуралиева, бул эжекебиздин аты жөнү, активист деп койсок болот. Буга чейин ушул парктар башкармалыгынын директору болуп жүргөн. Өзүңүз да кыйла ооба 2 жыл ызычуу менен жүрдүңүз окшойт. Ошол учурда бул китепти жазган. Ал китеп бул баягы ушул Бишкек шаарындагы парктардын баарынын тарыхы. Качан түзүлгөн парк, кимдер түзгөн, баштапкы аянты канча болгон, чек аралары кандай эле, анан азыр кандай болуп калды, кимдердин токтому менен качан кантип кимдерге сатылган. Ошонун баардыгын документтештирип жазып, ушул китепке камтыптыр. Аныңыз үчүн дагы бир жолу чоң рахмат эжеке. Анан эжеке, азыр кандай азыр эми 30 жылдан бери жагын айтыңызчы, өзү баа бериңчи. Биз кыргыз болуп, мындай улуу Манастын тукумдарын не кылдык? Эми парктын баарын талап жокко чыгарбадыкпы? Мен айтпадымбы, совет кезинде калган 36 сквер жок болду, 2 килтеген парк жок болду. Турган парктардын акырынан четинен застройка болуп, килтеген ресторандар болуп атат, мыйзамсыз. Анан кийин совет кезинде 2 парк жасаганбыз да. Парк Манас айылы, Манас эпосунун 1000 жылына карата ушул парк ачылган. Композициялар аябай сонун болчу. Манас кезиндеги, кичинекей бала кезиндеги, анан кийин чоролор менен Бирок аны карабай коюппуз, мен барып тарткам. Анан кийин жакшы парк болчу. И парк имени 125-летия Бишкека. Бишкектин 125 жылдыгын парк жайгашкан Асанбайдын маңдайында. Казыр парк Манас айылы өзүңөр көрүп атасыңар, тиякта резиденция курулуп атат. Ошонун баарын билбейм эмне болду. Мамлекеттик мекеме курулуп атат дейли, макул эми ошого. А берки эмечи? Паркты калтырып эле койбойбу? Эгерде мен ойлойм, эгерде Садыр Жапаров азыркы президент катары ошол жерге ак үйдү курам, ошон үчүн бул паркты алды. Мен өзүм алып алган жокмун десе макул дейт элем, бирок ошого мындай шарт да. Ошого жараша башка парктарды иретке келтирип койсоңуз, ошол жана 36 скверди ордуна келтирип, же болбосо жаңы 36 сквер куруп, андан сырткары жаңы бир 2-3 парк куруп, Бишкектин четине, башка жактарга куруп берсеңиз, ошондо ошол баягы Манас айылын жок кылып бергениңизди жууп салат элеңиз деп ойлойм. Кандай дейсиз? Азыр Манас айылын деле калтырса болот да. Турагы жанакы скульптурный композицияларды. Ал жерге манасчыларга жанагы үй салып берди. Ал жерде мен көрдүм. Манас айыл дептир, килтеген эстеликтерди коюптур, композициялар бар экен. Ал жерде парк катары дарактарды карабаптыр, ичи жылкыкана болуп кетиптир, мен көргөнмүн аны. Эми ошол нерсени макул алса алыптыр дейли, бирок анын ордуна башка жерлерден парк куруп койсунчу, жок дегенде төлөсүн. Башка жери жок. Неге жок? Бишкек кеңир экен, бардыгын мына талаалардан бери сугарсын, наркы жактагы кетип аткан жерлерди кууратып атышат эле. Асанбайдын артын. Мисалы жанакы 125 жылдык Бишкектин 125 жылдыгы болгон парк ижарага берилген Түлеев менен. Осо детский досуг деген Салиев деген бир чиновник бар болчу, ошол алып застройка кылып килтеген үй эметилген, анан кийин бактар деле калбаган. Казыр билбейм, жокко чыгарды ошол ижараны. Казыр ким
аны алып атат, кандай тагдыры болуп атат белгисиз. Түшүнбөйт экен. Рахмат. Так, азыр эми мынау Суракматовдун имаратына келели. Мына ушул Суракматовдун имараты 1, 2, 3, 4, 5. 5 кабат окшойт. Ушул 5 кабаттуу имаратты куруп коюптур. Мунун эшиги каякта экен? Так. Жанагы курман ыраазы болсун деген фраза менен эсиңерде калган мэр бул. Жанагы Бишкек шаарынын мурунку мэрлеринин бири. Азиз Суракматов. Чүй кланынын бир белдүү өкүлдөрүнүн бири. Бул жакты бул иштетип койгон окшойт, ишке салып койгон окшойт. Эжеке, азыр мынау Ататүрк паркы боюнча 20 майда сүрдүрүп баштайбыз деген мэрдин билдирүүсү тарады да. Не кылыш керек, аны сүрдүрүш керекпи, сүрдүрбөш керекпи? Сүрдүрсө кантиш керек? Эки жол бар. Биринчи сүрдүрүш керек. Себеби баары жердин баары мыйзамсыз берилген, мыйзамсыз курулган ошол үйлөр. Ошондуктан мэрия сотко берип, анан кийин сноско сот менен чечип баарын токтомдорду жокко чыгарып, анан кийин снос кылыш керек. Ушундай, тартиби ушундай. Экинчи Баягы добросовестный покупатель деп коет го. Ак ниеттүү сатып алуучу деп коелу. Ошолорчу мисалы. кимден сатып алды? Билбейм алар кимден. Ошо сатып алган кишилерден. То есть мисалы бир 7 адамдан кийин сатып алсам мен болсом. Мен алдымдагыны сотко берип, ал алдыдагыны сотко берип, ал алдыдагыны сотко берип отуруп, баягы биринчи покупательге жетиш керекпи? Биринчи покупатель төлөп берсин. Анын күнөөсү да. Биринчи покупатель эмес, биринчи ээси. Ооба. Биринчи алган ээси. Анан ал кимди берет? Ал чиновникти береби? Мисалы ошол токтомду чыгарган кишини. Анан ал өлүп калды деп, анан ошодон ары баш аяк жок болуп кетпейби? Наследниктер бар да. Мисалы Пугачева алды, ишке курган жок, сатып ийди, незаконное обогащение болду. Биртейин иштеке кылбай, ушунча көп, ошол жылы $14,000 аябай чоң акча болчу да. Эметте. Анан кийин ал жери бирөөгө сатылды, ал үй курду, ошо каражаты кетти. Эми Пугачеванын токтому жокко чыгарылып атат. Ошондуктан тиги Пугачева кайрылып, менин акчамды кайтарып берди. Ушундай сот туш керек. Узагыраак процесс болуш керек экен да. Жөн эле барып туруп азыр бийлик өзү эле демилгени колго алып, раз ушунчалык колго алганга жараша, азыркыча айтканда до конца колго алып эле биринчи ээлерин таап туруп, сен алгансың, сен саткансың, сен азыркы ортодогуларды уура кылбай эле азыркы акыркы жашап аткан сатып алуучунун азыркы ээсинин кенемтесин сен төлөп бер. Анан баягы акча эмени жана мүлктү, жерди сатып алып мэрияга өткөрүп бер десек кандай болот? Ушул туура. Оңоюраак болот да, мындай түз элечи. Эми мындай кээде кээ бир нерсени мындай узун жолдор менен барсаң деле ошол жерге барасың, мындай кыска түз салсаң деле ошол жерге барасың да. Туурабы? Ошон үчүн айтып атам, баягы биринчи токтом кимге чыккан? Мисалы Осмон Акун Ибраимовго чыксын. Осмон Акун Ибраимов саткан болсо, мисалы азыр ошонун азыркы ээси барып туруп, ошол ээсинин кенемтесин азыр үйдү салганга кеткен каражатын ошол Осмон Акун Ибраимов төлөп берсин. Сокенин үйүн ким алса, ошол азыркы ээсине Сооронбай Жээнбеков өзү төлөп берсин, дагы сатып алсын. Баягы азыркы кожоюндарды ыраазы кылуу, алардын ыктыярын алуу ошол биринчи ээлеринин проблемасы болуш керек. Десек болот да. Ошо компенсация төлөш керек да, изъятие болсо. Ошондуктан бул компенсацияны ким төлөп бериш керек? Ошол биринчи кожоюндар деп атам. Кожоюндар төлөп берсин. Төлөп берсин дагы, анан кийин эгерде бизди ушинтип ора кылып, бизге мыйзамсыз жерди берген үчүн деп туруп, ошол жанагы мурда чиновниктерди алар сотко бере берсин анан, туурабы? Бере берсин, туура. Экинчи жолу бар. Парктын ичинде жашаган келеби? Проблема жок. Бул парк. Ошондуктан бул жерди ал, сатып ал. 17-18 жылы $60,000 болчу бир сотка. Азыр уже аябай көтөрүлгөн. Ошондуктан ошол 8 сотканы сатып алып, бюджетке акча түшө берсин. Мындай экономический жагы бар да. Анан кийин паркта жашасаң, налог аябай. Жер налог, анан кийин комфорттун налог.
ошо ошентип койсо болобу мисалы? болот, эмнеге болбойт? Парктын ичинде жашаганың үчүн сен аябай жагымдуу, таза абада жашаганың үчүн акча төлөө. Баары Мисалы азыр биз өлкөлөрдүн баары эле ошондой. ошондойбу? Мисалы азыр бизде мыйзам бар го жанагы. Эгерде сен кооз жанагы номер тагып жүргүң келсе машинаңа, анда ошол кооз номерду сатып ал. Анан эгерде сен машинаңда баягы машинаңды толук караңгылатып жүргүң келсе, ага кошумча төлөө, 100 000 төлөп кой, ала бер дегендей. А сен паркта жашагың келсе, анда сен жыл сайын мисалы бир 200 000 төлөө жылына. Төлөсүн. Төлөсүн. А казыр мындай болуп атат да. 800 квадратный метр 1,5 сом квадратный метр. 1,5 сом. Ошону 800 сомго көбөйтсөң канча? 1,5 миңдин тегереги эле болуп атпайбы? Плюс еще коэффициент макул 3 000 болсун. 3 000 бир жылда төлөп койгонго буларга тфу да. Ошондуктан бул жерде 1 квадратный метрди аябай көтөрүш керек. И коэффициентти дагы көтөрүш керек. Себеби парковый зона. Ошондо көтөргөндө азыркы мисалы болжол менен канча бир 200 000, 300 000 сомдун тегерегине чыгарсак кандай болот? Чыгарса болот. Бул Жылына 100 000 сом, 200 000 сом төлөш паркта жашаган кишилер үчүн калыс эле го дейм. калыс. Мисалы канча 100дөн 190 үй ошол жакта жашап атабы? Билбейм, эсте жок азыр. Вот санакпа хотя бы 200 000 сомдон төлөсө канча бюджетке акча төлөйт. Жер налогу ошондой болуш керек да. Андан кийин дагы налог на недвижимость бар да. Ошону дагы көбөйтсө болот. Это уже налог на роскошь. Бул жерде кепелер эмес да. Бассейн, мрамор, үйлөрдүн көрсөңөр, анан көрөсүңөр. Ошонун баары это уже роскошь. Бул мындай жөнөкөй эле жашаганга квартира эмес да. А бул мындай такие крутые деген эме. Хочешь роскошь? Төлөп кой. Төлөп кой.